Үстүбүздөгү жылдын 30-августунда КСДПнын саясий кеңешинин жыйынында депутат Кожобек Рыспаев партиянын катарынан чыгарылганы айтылган. Бул туурасында Кыргызстан социал-демократтар партиясы Рыспаевдин өзүнүн мамилеси менен партиядан сырткары экендигин далилдеп, партиянын көз карашына туура келбеген кадамдардын улам партиядан четтетилгенин айткан. КСДПнын мүчөсү Кожобек Рыспаев сөз жүзүндө Бишкек жылуулук электр борборунда болгон кынтык иштерге каршы чыгып жатканы менен түшүндүрүп, партиянын эшигин жапкан. Эгерде ошо ТЭЦтин тегерегиндеги бөлөк коррупциялар аралашкан болуп, ошол СПК партиясынын жакын адамдары, ошонун ичиндеги адамдардын күнөөлөрү тастыкталса, бул партия менен барууга мүмкүн эмес деген өзүмдүн оюмду айтып атам. Ошону булар азыр обосновать этип, ошол эки негиз кылып алып мени партиядан чыгарып атат. Менин түшүнүгүм боюнча ошондой. Учурда Кыргызстан социал-демократтар партиясы кайрадан оюн өзгөртүп, Рыспаевди кучагына алды. Ага колгон депутаттар мени фракциядан чыкпасын, тиги менин партиянын кат жолдомосуна каршыбыз дегендер 26 депутат кол койгон, 4 депутат макул деп кол койгон, каршы эмеспиз. Болгон ошо. КСДПда кырдаал курчуп турган өңдөнөт. Анткени аталган фракциянын депутаты Чыныбай Турсунбеков КСДПнын ичинде топтук тирешүүлөр акыркы учурда күч алып жатканын баса белгилеп, жада калса эки президентти жакындатуу аракетин жасаганын Марал радиосуна берген маалыматында билдирген. Парламентаризмди көксөгөн адам үчүн Кыргызстанда партиялардын өнүгүшү маанилүү. Мен эки президентти жакындатуу боюнча өз аракетимди жасагам, бирок андан майнап чыккан жок. Мындай аракетти партиянын башка өкүлдөрү, саясий кеңештер дагы кылышы керек эле. Мындан сырткары партиялык бийликтин башындагы жетекчиден тарта саясий кеңешке чейинки түрдүү көйгөйлөр болуп жатканын жана ал маселелер саясий кеңеш жана фракциянын ортосундагы тирешүүгө алып бара жатканы белгилүү болгонун билдирген. Эгер ушундай көрүнүш улана берсе, жакын арада КСДПда чоң өзгөрүү күтүлүп жатканы байкалууда.